Талас облусунун мурдагы башчысы Айбек Бузурманкулов Кемпир-Аба иши боюнча кармалгандардын бири. Ал башка активист жана саясатчылар менен бирге массалык башаламандыктарды уюштурууга даярдык көрүүгө шектелүүдө. Алар 3 айдан ашык убакыттан бери камакта отурат. Репортер КЖ Бузурманкуловдун жубайы Толгонай Солтонова менен жолдошунун камакка алынышы тууралуу маек курду. Саламатсызбы? Айбек мырза массалык башаламандыктарга даярдык көрүүгө шектелип кармалып отурат. Коюлуп жаткан айыптоону сиз канчалык негиздүү деп ойлойсуз? Жолдошуңуз чын менен ушул башаламандык уюштурууга даярданып жүрдү эле, сиз кандай пикирдесиз? 3-4 ай болду. Негизи көп эле айтып келатат, менден деле андай сөздөр болгон эмес депчи, ал отурган жерде. Жана Исак Масалиев деле айтып атпайбы, ошол жерде болгом, андай сөздөр болгон эмес депчи. Анан негизи булар баардыгын чогултуп эле кармап, эмеге чогултуп кармаганга эле ошол негиз болду окшойт, чогулгандарычы. Негизи мен андай ал жерде Кемпир-Аба боюнча сүйлөштү окшойт, бирок андай жанагындай захват власти кылабыз деген сөздөр болгон эмес, мен билгенимче. Аталган берене боюнча 7 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган деп өткөндө милиция өкүлү айтты. Бул боюнча оюңуз кандай? Негизи булар ушу активисттерди кармагандан баштап 3 айдан бери далилди алган жок да. Булар негизи эле сүйлөдү эле, ошондой даярдык көрүштү эле. Анан кийин бул 7ден 10 жылга чейин кармаган, бул ошондой иштерди жүргүзсө, ошондой аракеттерди жүргүзсө, анда ошентип соттосо болот да. А бул жерде булар да ошол жерде ошондой сүйлөдү, ушул захват власти кылабыз деп же сүйлөгөн жокпу, даже ошону далилдей элек азырчы. Эми кандай эметсе болот буларды? 10 жылга чейин эчтеке таппаса, үйлөрүндө эч кандай куралдарды таппаса, кагаздарды таппаса, эчтеке жок буларгачы. Анан кийин кайсы иш боюнча буларга 7ден 10 жылга чейин кармайбыз деп атат, билбейм да. Ушул үйдөгү тинтүүлөр жөнүндө да айтып калдыңыз. Алар 23 октябрда кармалып, үйлөр тинтилген активисттердин, саясатчылардын. Ошондо сиздин үйүңүздөрдө тинтүү жүрүп, ошондо бир нерсе таба алдыбы милиция? Жок, эчтеке табылган жок. Даже ошол тинтүү жүргүзгөндө ошону туура эмес көп кандай десем, туура эмес жүргүзүшүптүр да. Ошо өткөзгөндөн кийин протокол берген эмес. Көп нарушениялар менен болуптур да. Анан кийин эчтеке тапкан эмес, үйдөгү эле компьютер, эски 2 жылдан бери иштелбеген компьютерди алып кетишти. Эчтеке тапкан жок. Бир да кагаз андай деле Айбек андай жүргүзөм деп да булга чейин эч качан уккан эмесмин да. Анткени үчүн бул Айбек студент кезинен баштап Ак Шумкар Кут деген жаштар уюмун түзгөн да. Ошол жерде жаштарды кыргыз каада салтка үйрөтүп, кандай адам болуш керек ошого үйрөтүп келген да. Анан кийин ушундай жолдорго барам деген негизи эле Айбекке туура эмес да. Туура эмес коюшуп атат да. Азыр болсо Кемпир-Аба иши боюнча камалгандардын ишине жашыруун деген мөр коюлганы белгилүү болду. Бул иштин калыстык менен каралышына сиз ишенесизби? Жок, жашыруун булар конституция мыйзам боюнча жашыруун мөр деген иштерге кирбейт экен буларчы. Анан кийин кирбесе булар мына бийлик өкүлдөрү кантип булга жашыруун коебуз деп атат. Кайсы негизинде коюшуп атат. Азыр жашыруун мөр деген официально протокол бийликтен келе элек. Негизи бул сөз айтылыптыр, бирок официально документтер жок да. Анан кийин азыр мына соттор болуп атат, эме болуп атат. Анан соттун өкүлдөрү да коркуп, азыр видео съемка, түз эфирлерди дагы токтотушуп атат да. Негизи алга документ жок. Берилген жок. Анан кийин буну адвокаттар бардыгы, биздин өкүлдөр
каттарды жазып жазышып атат. Кайсы негизинде бул жашыруун мөөр коюп атасыңар депчи. Дагы бир сурообуз, жолдошуңуз менен жолугуп байланышууга мүмкүнчүлүк болуп атабы? Ал бул иш боюнча эмне деп айтып атат? Анан кийин СИЗОдогу шарттар тууралуу эмне деп айтып берип атат? Следствие жүрүп атканда жолугуштурбайт экен негизи. Кандай бир маалымат мүмкүн кеметип кетет деп. Анан бирок биз адвокат аркылуу, кат аркылуу эле азыр жазышып, акыбалын билип атабыз. Айбек булга чейин башка камерада болгон да, ал камераны булга чейин негизи байкелер өздөрү оңдоп, мындай бир кичине жашаганга шарттарды түзүп, өзүнө кылышыптыр да чогулуп. Анан кийин булар Айбек ушул башка да активисттер кечке чейин кат жазып, өзүнүн сөздөрүн айтканына байланыштуу деп ойлойм. Башка камерага которуп, арде жашаганга шарттар аябай начар экен. Психологический пытка кылып, буларды сындырабыз деп, жанагындай бир блок түзөбүз деп, ошондой аракеттерди көрүшүп атат да азыр. Анан жашаган жерлери аябай начар, свет жок, таракандар, санитарный эмелери эч каралган эмес. Эми буларды ооздорун жабайлык, психологически сындырайлык деген аракеттер болуш керек. Айбек өзү жакшы эле китеп окуп атат, машыгып атат. Ошол менен эле алек азыр. Анан кийин 10 январдагы акцияга токтоло кетейин. Ал жерде тынчтык бир акцияга чыккансыздар. Анан кийин милиция жолдон кармап, көбүн кармап кетти. Анын арасында сиз да барсыз. Анан кийин сот болуп, ал жерден сизге да айып пул салынды. Бул соттун чечимине, милициянын кармап кетишине кандай баа бересиз жаран катары? Негизи булар ушул кармап кеткенден баштап өзүңүздөр СМИде көрсөңүздөр, булар милициялар өкүлдөрү ошол жерге даярданып, бизди камайбыз деп эле даярданышкан. Мен сотумду байкасаңыз, ошол жерде деле айтылып атат, биз команда күтүп турганбыз бизди кармаганга деп айтып атат да. Анан кийин жанагы автобустарды бизди милициялар өздөрү ошол көчөгө кайрып, ошол жерде камап, провокация кылып, өздөрү биз кетээрдин алдында камап кетишип атат да. Анан мен сотум боюнча прямой эфир бар. Анан ошол жерде көрүнүп турат да, судья өзү айтып атат жана диск боюнча. Диск буяка кандай түшүп калды. Мен деле, ар ким адам деле ал канча колдон өтөт ал делочу, любой диск деле салып коюшу мүмкүн. Анан кийин жакшылап ошону оформление кылбайсыңарбы, эметесиңер, жакшылап делого прикреплять этпейсиңерби деп биринчи сотто айтылган. Экинчи сотто судья өзү ал дискти да карап да койгон жок. Бизге коюп берип атты, бирок өзү карабай эле мага ушундай штраф жазып койду да. Анан кийин билбейм, биякта мен биздин оозубузду, жакындардын оозун жапкан деле аракет деп ойлойм да. Чын менен көптөр тааныгандар мындай мекенчил адам катары таанышат, билишет. Анан кийин сиз өзүңүз жолдошуңуздун мүнөзүн кандай сыпаттайт элесиз? Айбек аябай токтол, өзүнүн сөзүнөн кайтпаган, башка бирөөнүн оюн менен ээрчибеген, өзүнүн бул жашоосунда максаттарын, ойлорун, жүрөгү таза, айкөл адам катары билем да Айбекти. Дайыма ачык, өзүнүн оюн, эркин сөзүн дайыма айтып келген, аябай мекенчил. Мен Айбектей билбейм, башка мекенчил патриот адамды көрө элекмин да. Айбек мырзанын камалышында туугандары, ата энеси кандай кабыл алды? Сарсанаа болушуп атат, ата менен апама күн өтпөй жатат. Негизи эми Айбек бул жерде мыйзамсыз кармалып атпайбы?
мыйзамсыз кармалып атат. Эми Айбек бир кандай кылмыш кылган жок. Буга чейин өзүнүн позициясын эми ата-энебиз деле көрүп атат да кандай бийликтен көп туура эмес иштер болуп атканынчы. Негизи сарсанаа болуп атат, албетте. Анан күн өтпөй атат да. Айбек мырзанын 5 баласы, анын ичинде эгиз кыздардын атасы экени белгилүү. Анан балдарыңыз атасы менен байланышканга мүмкүнчүлүк болуп атабы, качан чыгат деп сурап атышабы, анан билишеби камакка алынганын? Эми эң негизи улуу кызым менен балам эле билет, кичүүлөрү билбейт. Үчүнчү балам дайыма сурайт, сагынып атам, атама салам айтып коңузчу деп. Улуу балдарым кат жазып байланышып атат. Башка мындай сот отурумдарга деле алып барган жокмун, аларга кандай оор ошо атасын ушундай абалда көрбөсүн депчи. Эң кичүүк кыздарым ыйлаганда ата деп ыйлап калышып атат азыр. Анткени үчүн Айбекке аябай жакын. Аябай куса болушту, бир убакытта аябай ыйлашып, себепсиз ыйлап эле. Эми алар кичинекей да, 2 жашта. Анан кийин айта алышпайт, эметпейт. Анан кийин сүрөттөрүн карап эле ата деп эле эми тилдери чыга элек да, анан кийин айта албай эле ушундай. Алар да кыйналып атат, куса болуп. Анан сиздин өзүңүздүн дагы бул иш боюнча же бир кайрылууңуз, же бул боюнча айтылбаган дагы ойлоруңуз барбы? Иш боюнча же президентке бир кайрылуу барбы? Эми билбейм, биз буга чейин 3 айдан бери эле кайрылып келип атабыз, айтып атабыз. Негизи президентти, бийлик өкүлдөрүн, сотторду баардыгын Кудайга салдым. Негизсиз булар ушу адилетсиз кармап, канча үй бүлөнү ушундай акыбалга салышып атат азыр. Баардыгы Кудайдан деп ойлойм.